Арбаңыздар, ардактуу замандаштар. Мен этнопсихолог, коуч, трансформатор Мундуз Айбековна. 5 баланын энесимин. 14 жыл билим берүү тармагында педагог болуп иштегем. 7 жыл руханий гезиттерде кабарчы болуп иштегем. Онлайнга келгениме 1 жыл 3 ай болду. Онлайнга мен этнопсихолог, коуч, трансформатор деген иденттүүлүгүмдү таап алып анан келгем. Эмне үчүн Кундуз Таштанованын насаатчылыгына келдим? Себеби 2022 жылы май айында психолог Сейил Калдыбаеванын насаатчылыгын сатып алгам. Ошондон этнопсихологмун деген иденттүүлүгүмдү тапкам. Анан жашоомдо чоң секирик жасагам да. Ошондон насаатчылыктын даамын тартып алгам. Ал кезде мугалим катары айлыгым 9.000 сом болчу. Бирок өзүмдүн туулган күнүмө ошо 27.000 сомдук менин айлыгыман 3 эсе кымбат болгон насаатчылыкты өзүмө белек кылгам. Анан бул белек мага абдан жагып калган. Андан кийин ошо этнопсихологмун деп чыкканга баягы ички ишенимим, ички тоскоолдуктарым жетишпей жатты. Анан дагы насаатчы керек экенин билип, дагы көзөмөлдөп жүрүп, анан Эля Мамат, маркетолог Эля Маматка 100.000 сом төлөп, анан онлайнга келгем. Ошон үчүн насаатчылыкта мен бир нерсеге так ишенем. Жекече иштешүү эксперт менен, анан мүмкүн болушунча оффлайнбы, онлайнбы ар бир сурооңо жооп алып, ар бир абалыңды ошо насаатчы менен кеңешип бир ыргакта болуу. Бул жашооңдо сен 5 жылда жетпей турган ийгиликке 5 айда, сен 2 жылда жете турчу ийгиликке 2 айда жеткирип коерун толук билем да. Ошон үчүн Кундуз Таштанованын бир дагы курсуна буга чейин катышкан эмесмин. Анткени буга чейин да айткам, мен Кундуз Таштанованын энергетикасынан коркчумун. Мисалы, мен жай аккан деңиздей болсом, менин ыргагым. Кундуз Таштанова бул шаркыратмадай ыргакта. Анан мен ошол шаркыратманы өзүмө куюп алганга, өзүмө сиңирип алганга даяр эмесмин деп эсептечүмүн дагы. Ошон үчүн келбей өзүмдү мындай абайлап даярдап жүрдүм. Анан качан даярмын дегенде, чындап даярдыгымды байкайын деп жандуу жолугушууга бардым. Ошо жолугушууда көрдүм, даяр экенимди билдим. Анан дароо насаатчылыкка келдим. Менде практикамда биринчи жолу болду. Ошо буга чейин мен насаатчыларымды мындай курстарын окуп келип анан насаатчылыгына келчүмүн да. Кундуз Таштановага ошо бир жолку жандуу жолугушуудан эле дароо келдим. Эми Кундуз Таштанованын насаатчылыгына мен кайра жарып алуу курсумду ай сайын запуск кылам, анан системага салам, масштабка чыгарам деп келдим. Менде азыр 2 эле курс бар: кайра жаралуу жалпы курс, анан насаатчылык курсум. Анан Кенч бол деген насаатчылык курсумдун чегин көтөрүп, системага салып, масштабка алып чыгам. Анан 3-чү, ишимди, күндөлүк режимди дисциплинага салам, кадамымды ылдамдатам, өздүк брендти таанытам. 3 ай ичинде 12.000 катталуучуга өссөм, миллион кирешеге чыгам деп келдим.